Саламатсыздарбы, урматтуу биздин угармандар. Бүгүн биздин консенсус программабызда транспорт министрлигине орун басар болуп, биздин 25 жылдын ичинде эгемендүүлүктө аткаруу бийлигинде бүтүндөй тепкичтерди басып өтүп, премьер министрликке чейин жеткен Жантөрө Жолдошев Сатыбалдиев. Жантөрө Жолдошевич, эми сиз 45 жашында эненин ким экендигин, эненин кадырын билдим деп айттыңыз эле. Менимче ал ошол Ош шаарына мэр кылып жибергенде Аскар Акаевич, ошондо билдиңиз окшойт, апаңыздын жанына барып. Сиз үчүн эне эмне ким экен? Биринчиден чоң рахмат ушу консенсус деген программага чакырып, Жантөрө Жолдошевдун ою барбы экен деп угайын дегениңиз үчүн чоң рахмат. Мен билгенге караганда акыркы 7-5 күнүн ичинде Кыргызстандын мен деген чыгаан жигиттери, Кыргызстан үчүн дайым даяр болгон жигиттердин ой пикирлерин угуп, ушу элге жеткирүү максатында эметип аткан чоң программаңыздарга мен ишиңизге ийгилик каалайм. Ушу сиздин коллективиңизге да. Эми апа деген бул адам баласында бир эң бийик чокку экенин баарыбыз билебиз, бирок аны колдоор алтындын баркына жетпей калып, убагында сыйлай албай калган убактар көп эле болсо керек. Себеби мен 14 жашымда үйдөн кеткенде апамды жакшы эле көрчүмүн, бирок Демек техникумга кеткенсиз, Ооба, техникумга 8-классты бүтүп 14 жашымда кеткенде апамды жакшы эле көрчүмүн, бирок кандай мээнет кылып чоңойтконун, балага болгон мээримин, ошо 800ге канчалык өзүнүн күчүн, ден соолугун бергенин мен кийин бойго жетип, аяк баягым оң колум, сол колум таанып, анан 45 жашымда кайра Ош шаарына тагдырдын буйругу менен барганда шаардын башчысы болуп, ошондо чогуу жашап, апанын балага болгон отношениясын бардыгын башыман өтүп, өзүм көрүп, баягы 45 жаш деген эми жакшы эле жаш болуш керек. Ошондо бардыгын түшүндүм да. Ошондо жанагы чыгармачыл адамдар жазып, баласы апасынын жүрөгүн сураганда жүрөгүн бергенди мен толук ишенем, бул болгон окуя болсо керек деп тиянак чыгара алам да. Мен апаны ошону менен гана баалай алам деп айта алам да. Себеби апа деген бала үчүн баарына даяр. Эгерде 45 жашыңызда кайып каскагынан жасып, Ош шаарынын мэри болуп барбаганыңызда билбей калмак экенсиз да. Билишим мүмкүн эле, бирок өзүмө аркылуу өтпөй калышы мүмкүн эле да. Рахмат, Жантөрө Жолдошев. Чындыгында мен да ал кишини таанычумун, абдан мыкты адам эле. Анда 25 жыл ичинде сиз ушул транспорт министрлигине орун басар болуп келдиңиз 93-жылы. 92-жылы. Ошондон бери бир дагы Аскар Акаевичтин, Курманбек Салиевичтин, Роза Исаковнанын, Алмаз Шаршеничтин учурунда дайыма кызматта жүрдүңүз. Кудайга шүгүр болуп. Мен ушундан улам бир суроо бергим келет. Сиз мамлекетчилсизби, же мамлекеттүүлүктү мыкты түшүнөсүзбү, же жетекчиликке каяша айтпаган аткаруу бийлигинде өзүнүн ишин мыкты билген кесипкөйсүзбү? Мен биринчиден мамлекетчилдим. Экинчиден мен өзүмө баа берейин деген оюм жок. Эми аны сынчылар, саясатчылар, журналисттер байма-бай эле берип жүрүшөт. Эми анын кайсысы мен макулмун, кайсысы мен макул эмесмин, бул башка сөз. Мен мекенчилмин. Экинчиден ошол кайсы гана ишти иштебейин, ошо майын чыгарып иштегенге аракет кылган. Сиз 92-жылдан беркисин гана айтып атасыз. Мен коммунисттердин убагында 26 жашымда райондук деңгээлде жетекчи болуп шайланган. Ошондон бери ал ошол алыскы 83-жыл болчу. 26 жаштагы баланын райондук организацияны башкарганын бүгүн элестетип көрсөңүз, кандай болгонун түшүнөсүз да. Ошондон кийин мен институт бүтүп барганда деле сиз айткандай бул саясий тепкичтерди айттыңыз. Мен ишкананын тепкичтеринин бардыгын басып өттүм да. Ошон үчүн ар бир жумушта менин ошол убактагы агайларым, мени үйрөткөн устаттарым
Жантөрө ишти майын чыгарып кыл деген şu nastavление берген. Мына кече жакында менин бир эң жакын көргөн, жакшы көргөн агайым Германияда азыр Германиянын жараны болуп калды. Ошо Кыргызстанды сагынып көрүп келейин деп 83 жашта. Ошол өзү мына Талас районунда, Киров районунда төрөлгөн немис. Ата энеси ошол жерде көмүлгөн. Ошо 83 жашында Ысык көлгө келип, бир жума сууга түшүп, Кыргызстандын баарын кыдырып келип, ошо кишини көп мага салым койду. Анын аты бар Герман Генш Фрейзе деген киши. Бүгүн дагы жакшы. Дайыма телефон аркылуу эметип турат. Ушулар мени үйрөттү десем, анын катарында көп кишилер бар. Ошондой эле Яни Фишер деген бар, Мазгутов, Талипов, булардын баары, Жумакадыр Убушев, Абылесов деген Көлбаев. Көлбаевдин колунда иштеген жокмун, бирок мен алыстан агайыбызды таанычубуз. Менен алардын баардыгын ошо басып өткөн жолдору мен үчүн сабак болчу. Эми ал учуруңузда ошол мыктылар жоопкерчиликтүү ала билчү. 25 жыл ичиндеги биздин республикадагы айрыкча сиз кесипкөй болгон тармактагы ош кыйышка жоопкерчилигиңиз бар да, Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Бир эле тармакка эмес, ошол каалаймы каалабаймбы, мен 20 ай өкмөттү башкардым, 11 ай президенттин аппаратын жетектедим. 1 жыл 8 ай өкмөттүн орун басары болуп, убактылуу өкмөттүн орун басары болуп иштеп, 4 жыл ошо республиканы башкарган үчүн мен азыркы бүгүнкү биздин экономикада да саясатта болуп аткан эмелерге мен кандайдыр бир жерде мен жоопкерчилигимди мен сезем. Жантөрө Жолдошевич, эми кээ бир адамдар бар. Ошол кишилердин учурунда өлкөдөгү бир мыкты долбоорлор ишке ашып калат. Ушул 93 жылы Бишкек-Ош жолу. Мына сиз ошол жолдун башынан, долбоордун башынан турдуңуз. Жол бүткөндөн кийин бир топко чейин ичара ошо жолдогу ар бир ташка чейин билем дегениңиз бар. Бүгүнкү күндө ушул Бишкек-Ош жолуна ошол кезде туура эмес мамиле болгонунда жол курулат беле? Жол курулмаган эмес. Биринчиден мунун тарыхы сиз журналист катары, өкмөттү чагылдырган журналист катары сиз жакшы билчүсүз. 92-жылкы чоң жер титирегенде, толук жер титирөөсүндө ушу Бишкек-Ош жолу өтө чоң зыян учураган да. Анан ошо өкмөт башчысы Турсунбек Чыңгышевич эле мен ошол эми ал убакта көп эле кишилер барып жүргөн, мен ошо өкмөттүн башчысы Турсунбек Чыңгышевичти коштоп барганда анан ошол жерден Жантөрө деп мага тапшырма берген, ошо жолду кайра калыбына келтирүү боюнча да бир проект жазгыла депчи. Андан мурун эле биздин министрлик, проектный институт иштеп жүргөнбүз. Концепция о развитии автомобильных дорог Кыргызстана деген чоң проект бар болчу. Мына ошондон бери мына 25 жылда ошол проекттердин негизги бөлүктөрү аткарылып атат. Ошол биз баштаган 92-жылкы проектке дагы бир проект кошулду. Бул альтернативный жол түштүк түндүктү бириктирген мына жакын. Бул дагы мен ойлойм эң жакшы жол болду деп ойлойм. Эми сиз ал кезде абдан жаш болчусуз, ошол эле учурда долбоор мыкты финансылап, каржыланып турган. Ошол кезде Турсунбек Чыңгышевич өзү ушул долбоорду алып келгенине түз жардамы болсо дагы, эми ал президенттин алдында бул абдан чоң мааниге ээ болуп турган. Эмне үчүн ошол кезде түндүктү карай жол салып үлгүрбөй калдыңар? Бул биринчиден эми орустардын жакшы сөзү бар. У победа авторов много, поражение сирота дейт. Кокусунан ошо Бишкек-Ош жолу жакшы болбой калганда эч ким аны мен салдырдым деп айтпайт болчу. Эми анан бул Бишкек-Ош биринчиден сиз түндүк жакка салынган, эми кечирээк салынды, эми ошол убакта Кыргызстандын экономикасы одновременно баардык жолдорду баштоого мүмкүнчүлүгү жок болчу. Бул Бишкек-Ош бул саясий дагы, экономикалык дагы нагрузканы көтөрүшкөн үчүн биринчилерден болуп, приоритеттүү болуп, ушу биринчи башталган. Кийин сиз билесиз, нарын Бишкек нарын Торгат башталды. 8-9 жол бар. Бүгүн бүткөнү бар, иштелип атканы бар. Кудай буйруса бул аз-аздан сөзсүз түрдө бүтөт.
Мындайда сиз конституция жөнүндө көп эле жолу, биз 8 жолу референдум жасадык конституцияны өзгөртүү боюнча. Ошондо да бир жолу конституция жөнүндө үн каткан эмессиз. Менимче чарбанын кишисине конституция өзгөрөбү, өзгөрбөйбү, ал референдум жолу менен болобу же болбойбу, менимче кандайдыр бир салкын көз карашта отургандайсыз да, же 93-жылга ылайыкталган конституция келип калса, жанагы мүлкү бар кишилердей мүлкүм бөлүнүп кетет деп коркуп унчукпайсызбы? Мен бүгүнкү күндөгү конституциянын айланасындагы уудууга сиздин оюңузду билгим келет. Биринчиден Жылдыз, сиз кичине сизде информация көп да, ошолорду кээ бирки убакта унутуп калдыңызбы? Мен эсиңизге салып кетейин. 2005-жылкы 3-созукка мен депутат болуп келип шайланганда, ошондо биз конституциялык кеңешме түзгөнбүз. Депутаттардын дээрлик көпчүлүк бөлүгү. Ошондо мен да катышкам. Аны сиз унутуп калдыңыз да, мен эсиңизге салып коеюн. Мен эч качан конституцияга кайдыгер караган киши эмесмин. Себеби бул биздин башкы мыйзамыбыз. Конституция кандай жазылса, кийинки мыйзамдар ошого туура болуш керек. Бирок конституцияда биздин ошол 93-жылкы конституциядагы, кечеки 2010-жылкы конституциядагы бир шашкан убакта шашылып жазылгандай эмелер бар да. Конституция деген бул эл менен эл негизги бийликти алып баруучу бул эл. Элдин макулдугу менен жазылыш керек. Бийликтин ээси эл. Бийликтин ээси эл болгондон элдин макулдугу менен. Биз ушул сиз айтып атасыз 8 жолу референдум өттү дейт. Азырына да референдумга даярданып атабыз. Сөзсүз түрдө референдум болуш керек. Биз элден биринчи бир эң оңой эле суроо менен кайрылышыбыз керек да. Мына бирөөлөр айтып атпайбы, азыр чырдын эмне чыгып атат? 20-жылга дейин 10-жыл жазылган конституцияны өзгөртүүгө болбойт, буга тийишпеш керек деп. Экинчи жак айтып атат, жок, өзгөртүш керек. 2010-жылкы конституцияда көп миналар, бомбалар бар, ошолордун баарын алыш керек деп атат. Ошон үчүн биз элге жөнөкөй түшүнүктүү суроо менен эле кайрылышыбыз керек эле да. Жалпак тил менен. Жалпак тил менен. Менин оюм бул, жекече оюм. Урматтуу калайык калк, сиздер кайсы мамлекеттик түзүлүштө жашагаңар келет? Президенттикпи? Же президенттик парламенттикпи? Же парламенттик президенттикпи? Же нукура парламенттикпи деп деген эмени алышыбыз керек эле. Макулдугун алып, анан эл кайсыга ыктаса, анан адистердин баардык катмарын чогултуп, иштетип, бышырып, андан кийин анан кайрадан элге алып чыгып, мына Элге түшүндүрүп, элге алып чыгып атпайм, элге түшүндүрүп, ар бир региондорго барып, элге мына сиздердин айтканыңыздар боюнча мындай болду. Классикалык эмеси мындай, кыргызча варианттарын биз мындай киргиздик деп. Мына азыркыга дейин талаш юристтердин арасында. 10-жылкы бул парламенттик мамлекетпи же президенттик парламенттик мамлекетпи деген ар кандай эме болот. Менин жеке оюмча бүгүн бизде президенттик парламенттик эле түзүлүш. Да кокусунан Алмаз Саршеновдун ордуна башка бирөө президент болуп шайланып калганда партиясы жок, анда парламенттик президенттик болот эле. Бүгүн президенттин өзүнүн партиясы бар, ошон үчүн бул президенттик парламенттик мамлекет болуп иштеп атат. А бирок парламентаризм деген бул депутаттардын диктаты болбош керек. Өкмөттүн дагы толук кандуу укугу болуш керек. Парламенттик мамлекеттерде премьер-министрдин укуктары эбегейсиз, чексиз. Андай формага биз чыдай албайбыз. Парламенттеги 120 депутаттын эч кимисин азын эле болбосо көбүн өңүнөн тааныбайт болсоңуз керек. Биз деги эле парламентаризмге даяр белек? Мен ойлойм, мен жеке пикирим, биз парламентаризмге даяр эмеспиз. Себеби бул демократияны түзүү, орнотуу көп кылымдарга басып өтүш керек да. Биз эми демократияны үстүдөн ылдый түзүп атабыз.
Анан дайыма эле биз Европага, ой мына парламенттик мамлекеттер жакшы эле жашап атат дегени мен айтып жүрөбүз. Европалык парламентаризм бул ылдый жактан жогору түзүлгөн демократия да. Американыкы да ошондой. Ошо бизде ал этапты өткөн жокпуз. Биз үстүдөн ылдый түзүлүп аткан демократияда азыр парламентаризмди өнүктүрүшүбүз керек. Аны өнүктүрүш үчүн мына уже 3-чү созуп биз партийный тизме менен шайландык. Мына 4-чү созуп 5-чи, 6-чы. Жылдан жылга ошол сиз айткандай депутаттардын чыгаан депутаттардын саны азайып барат. Ошо легендарлуу парламентти эмне үчүн биз легендарлуу деп айтабыз? Ал биринчиден эгемендүүлүктү кабыл алган, конституцияны негиздеген, желегибизди, гербти деги эле баардык алгачкы ошо демократиялык институттарды киргизген. 350 депутат. 350 депутаттын анын ичинен ошол биринчи өкмөттүн толук курамында эле ошол легендарлуу парламентке шайланып келген депутаттар түзгөн. Өкмөт башчысынан баштап орун басарларга дейт. Жантөрө Жолдош, сиз эми үч уктаса түшүңүзгө кирбеген энергетикага да жетекчи болдуңуз, вице-премьер. Сиздин кесипкөйлүгүңүзгө мен көлөкө түшүргүм келбейт. Бирок кыргыздарга кумтөр керекпи? Кумтөр сөзсүз керек. Сөзсүз иштеш керек. Кумтөрдүн бүгүнкү күнгө дээрки ошол мен өкмөт башчысы болуп биз сунуштаган варианттан бүгүн жакшы вариантын бүгүнкү күнгө дейин эч ким алып чыккан жок. Мына мен ошол ал боюнча президент да айтты. Президентке мен өзүм ыраазычылыгымды билдирем айткан үчүн. Мына 50-50 дедик элек биз жылына орто эсеп менен менин бүгүнкү күнгө эсебим боюнча мына 3 жылдын ичинде 240-270 миллион долларды жоготтук. Жантөрө Жолдош, уш жерден кыя эле суроо бергим келип атат, кескин. Эми сиз аткаруу бийлигинде жүрүп, кимдин ким экендигин акыркы кездеги биздин саясатчылардын, алардын баш терисин, кандай жүрүштөрдү жасаарын 5 колуңуздай билбесеңиз да 4 манжаңыздай билесиз. Премьер-министр болуп туруп, кумтөр боюнча элдин тагдырына реалдуу түрдө мүмкүнчүлүктүү долбоорду алып келгениңизде, сизде Өмүрбек Чиркешев же ал киши публикалык саясатта, парламентте эми пеледей болгон жүрүш жасаган киши. Бул киши чаап түшүрдү, эми аны саясатчылар саясаттан анча-мынча түшүнүгү бар кишилер туура түшүндүк. Бирок мындай чабуулар өлкөнүн биринчи отурган президентинин макулдугусуз болбойт эч качан. Буга эмне дейсиз? Биринчиден кандай сүйлөшүүлөр болгонун алар экөөнүн ортосунда мен катышкан эмесмин, мен билбейм. Де факто и де юре биздин өкмөттү кетирүүгө бул Атамекен партиясынын анын лидери Текебаевди гана мен айта алам. Себеби де факто, де юре ошол кишинин гана инициативасы. 67% кылам десе, мына өзүнүн партиялашы Оторбаевди койду. Кана 67 болгон. Андан кийин менден кийин уже бүгүн 3-чү премьер-министр иштеп атат. Кана результаты. Эмне үчүн мен ошон үчүн дайыма айтып келгем, бул аткаруу бийлигинин эле принциби болбош керек. Ар бир киши, тем более саясатчы сөзүнө жооп бериш керек. Ошондо гана биз алдыга жылабыз. Биздин жоопкерчилигибиз, сиздигибизде мына 25 жылдан бери өткөн убактыбыз өтө узарып баратат. Убагында биринчи президентибиз да жооп берген жок, экинчиси да жооп берген жок. Саясий лидерлер, мына коалицияны башкарган фракциянын башчылары дагы саясий упай топтоо үчүн гана айтып коюп, реалдуу ишке бир гана өкмөт гана жооп берип жатат. Бул 25 жылдын тарыхында. Ошон үчүн саясатчылар, серепчилер, журналисттер эсептеп атпайбы, 25 жылда 25 премьер иштеди деп. Андай эмес, бир 19-18 реалдуусу. Калгандары бир күн болгон премьерлер бар. Реалдуу иштеген премьерлер бир 19 премьер. 19. Премьерлердин колунан келген жок да бирок. Премьерлердин колунан келбей калса, анда ошо мен да премьермин, значит мен да күнөөлүүмүн. Себеби биз жеткиликтүү коомчулукка жеткире алган жокпуз. Экинчиден ошо саясатчыларды ынандыра алган жокпуз. Ынандыра алган жокпуз. Бул ошон үчүн бизде гана күнөө болуш керек.
Туура саясий элита жөнүндө сөз болуп кетти, Жантөре Жолдошевич. 2009 жылы сиз менин маалыматыма караганда Турдакун Усубалиевичке кат жазгансыз. Ал катыңыз кандай жооп келгенин азыр угабыз сиздин оозуңуздан. Ошол катта сиз Турдакун Усубалиевичтин өлкөгө сиңирген эмгеги, ошол эле учурда Абсамат Масалиевич экөөнүн жасаган иштери, ошол эле учурда ушул Чыңгыз Төрөкуловичке болгон ушундай биздин элдин, улуттун сыймыктарын кандай кылабыз деп, ушул биринчилерден болсо керек ушундай кат жазганыңызды мен билем. Кандай жооп алдыңыз эле? Биринчиден эми ал катка кат жазууга себепкер болгон кишилер да бар. Бир жалгыз эле Жантөре андай катка 2008-2009 жылы деңгээли жетеби эле жетпеби эле бул башка сөз. Бирок ошол убакта эсиңизде болсо керек, катарынан жөн эле баардык биздин алыптар өтө баштады. Чыңгыз Төрөкулович, Салижан Жигитов, Доронбек Садырбаев деген биздин алыптар кеткенде, ошол убактагы бийлик, ошондой алыптар кеткенине карабастан бийликти үй бүлөлүк бийликке айландырган убакта кой деген киши жок болгондой болуп калган себептен мен ушул Турдакун Усубалиевич ушул журт атасы болду эле. Ушу киши кой деп айтабы экен деген негизде жазганбыз. Бир эле мен жаздым десем туура эместир. Ал жерде жазган кишилер бүгүн дагы бар. Турдакун Усубалиевич ал катка мага түз жооп берген жок. Бирок кийин мен өкмөт башчысы болгондо бир айтты, ошондо жазган катың мен үчүн чоң сабак болду деп. Мен айттым, мен сизге сабак болду деп мен эч эметкен жоксуң. Сен менин бир точкаларыма тийгендей. Эми азыр ал киши өтүп кетти, жаткан жери жайлуу болсун. Кыргызстанга, кыргыз мамлекетин түзүүдө Турдакун Усубалиевичтин эмгеги өтө зор. Тарыхчылар, журналисттер, жаштар анын басып өткөн жолун, кылган жумушун сөзсүз түрдө кайрадан иликтеп чыгышы керек. Ал эми ошол жылы как раз Абсамат Масалиевич да өлдү. Экөөнүн ортосундагы взаимоотношенияны мен сырттан көрүп кандай сукканчымын да. Экөөнү да тең мына 10 жыл ошо парламенттин депутаттары болуп, микрофондору бар эле. Бири-бирине айта турган сын пикирлери экөөнү да тең больше, чем достаточно деп коюлса болот эле орустар. Бир жолу биринин атына бир сын пикир айткан жок. Бул мамлекет, кыргыз мамлекетинин түптөөдөгү негиздөөчүлөрдүн кошо турган салымы. Жантөре Жолдошевич, эми бул улуулардын баардыгы биз парад көргөндөй дүйнө салышты, кетишти. Азыр эми өткөндө сиз отурган жерде Адахан Кимсанбаевич Мадумаров келип отурулду. Саяпкерликке өтпөйсүзбү? Мына кийинки муунга бир жаштарды тарбиялоодо десем, азыр жаш муңго деди. Кубатбек Калбекович өтсөбү десем, ал киши дагы эми азыр жашыраак го дейт. Сиздин оюңузча билгим келет. 60 жаш саяпкерликтин жашыбы же кайрадан саясий күрөшкө бара турган жашпы? Саяпкердин жашын ал мезгил гана аныктайт да. Себеби 60 жаш кээ биркилер үчүн жаш болушу мүмкүн, а кээ биркилерге көп болушу мүмкүн. 40 жашында да саяпкер болушу мүмкүн. Ал саясатчынын саяпкер болушу баскан турган кылган иши менен эмес керек. Биз акыркы 25 жылда кээ бирки саясатчыларга, мамлекеттик ишмерлерге биз кандай сүйлөп атканы менен гана баа берип атабыз. А кылган жумушу менен баа беришибиз керек. Эч ким менден талаша албаса керек. Турдакун Усубалиевич андай чоң оратор эмес болчу. Ал иши менен көрсөттү. Ар бир кылган иши биз үчүн үлгү болот. А бир азыр көрүп атпайсызбы? Оозу менен оро коргондор бүгүн Кыргызстанда прежде өтө эле көп. А кылган иши гана бардыгы бул салыштырмалуу. Эмне иш калтырды, эмне из калтырды арт жагында. Сүйлөө менен эле иш бүтпөйт. Ошон үчүн саяпкердин жашын жаш менен өлчөгө болот.
кандай дейсиз, мамлекеттин казынасынан 1 сом алган киши дагы анан 1 миллион доллар алган киши деле бирдей жазаланыш керек да, Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Бул жазалоонун неотвратимый болуш керек да. Ошондо гана биз эметебиз. Кээ бирки убактарда бир саясатташып кеткен жактарыбыз бар. Жантөрө жолчу, ушундан улам 25 жылда бир дагы жасаган ишиңизге көлөкө түшпөсө дагы убактылуу өкмөттүн учурунда орун басар болуп туруп, анан Ош Жалал Абад үйлөрүн калыптыкка жанагы ызы чуудан кийин ошол Кыргызстан кандай башынан шундуктуу күндөрдү өткөрүп аттык. Ошондо үйдү тез аранын ичинде үй куруп берип, анан аны ошо берүүдөн кийин сиздин ишмердүүлүгүңүз ошол жердеги иштин баардыгы таразага түшүп, ревизияга түштү. Ошондо көлөкөңүзгө жакшы эле көлөкө түштү сиздин ишмердүүлүгүңүзгө. Ошол учурду Элмурза Сатыбалдиевдин ошол кездеги мүмкүнчүлүгүнө, жок, мен алмаштырып атам. Ошол үйлөрдү куруп бүткөндөн кийин, ошол сөздөн кийин Темир Аргынбай Сариев премьер-министр болуп турду. Ошол жаманатыдан кийин ошол үйлөрдөн барып, үйлөрдү берип атты элге. Бул сиздин Темир Аргынбаевичтин жакшы кандоосу, сиздин кангудаңыз, ушунун ортосунда байланыш жокпу, же сиздин чын эле элдин астында айта турган, актана турганыңыз барбы, же бул саясий жүрүшпү? Биринчиден мен эч актанайын деген оюм жок. Актанайын деген оюм жок. Ал баардыгы салыштырмалуу. 2010 жылы сиз эсиңизде бар, мен 2007 жылы 2008 жылы мурдакы бийлик мага жала жаап, мен жумуштан жаманатты кылып кетирип, анан бош жүргөндө Трасека деген организацияга, эл аралык уюмга мен генеральный секретарь болуп шайланып кеткен. Анан ошол жакта жүргөндө деле баягы өрдөктүн өзү гөлдө болсо да, өзү чөлдө болсо да көзү көлдө дегенде, мен Кыргызстандан эч бир дагы болуп аткан маселелерде кыйыр болгон жокмун. Ошол эле Өмүрбек Чиркешев мага не даст соврать, орусча айтканда. Апрель окуялары болоордун алдында мен белгилүү кишилердин информация боюнча мен чалып айттым: Өмүрбек, мен башкаларга чалып атам, такырап алып атат, бүгүн түнү силерди камайт, үйүңөрдө жатпагыла деп айткам. Ошондо мага ишенген эмес, сиз ал Бакуда жатып алып кайдан билесиз дегенде. Кийин өзү деле тиги жогорку кеңештин трибунасынан айтып чыкпады. Революция кылдым дегендер кээ бирки убакыт айтат да, булар кайдан жүрүп келип анан биз бийликке келип калды дегенде, ошол сөздү айткан эсимде бар. Чындык ошондой болуп чындык болот. Анан Ош Жалал Абадты кайра калыбына келтирүүдөгү биздин кылган иштерибизге мен бүгүн мына кылчайып артка карап, бүгүн ошондой ишти кыла ала белем деген суроону мен өзүмө берип, анан мен ойлойм, биз азыр кыла алмак эмеспиз деп айта алам да. Себеби 3 айдын ичинде 1890 квартираны берип, ошол жерде жабыр тарткандарды, каза болгондордун үй бүлөсүн 3 айдын ичинде үй менен камсыз кылып, идиш аягына эмиректери менен берип 3 айдын ичинде. Болбосо кечээ согуш болгон жерде биз ошолордун баарын бердик. Мына башка мамлекеттерде ошондой окуялар болду, мына бүгүн деле болуп атат. Ошондой болгон болдубу? Бул деген ошол убактагы убактылуу өкмөткө дүйнөдөгү финансылык каржы булактары, Бириккен Улуттар уюмунун ишениминен көп жардамдар келип жасалды. Ама койгон кимеси, бир үйдүн бир жери жаракасы чыгып кетти, тиги дептир, бул дептир, алардын баардыгы мына мен кеткениме мына 2,5 жыл болду. Ошондон кийин болгон примерлер байма-бай барып ошо бүткөн үйлөрдү бири 6 миллиондук жаранга берди. Уялбай эле барып беришти. Ал мамлекеттин эсебинен салынган, ал туура деп эсеп, бирок ошону айтып койсо болот эле, ушу дагы дирекция салды эле депчи. Кече жакында укук коргоо органдарынын аскерлерине берди. Ошол убактагы бардыгы бул салыштырмалуу. Мен Жылдыз радио угуучулар угуш үчүн айтып коем, мына биз бүтүргөн үйлөрдүн эң кымбаты
$520 biz girip durup жашай турган жасадык. Ал эми евро ремонт эместир, бирок улучшенный отделкалар болгон. $520 кирип жашаганга бүгүн дагы ошол убакта да барбы? Жок. Biz салган мектептер $280-ден $320 ар кайсы райондордо болуп калды да. Барбы ошондой бүгүн? Бүгүн да жок. Мен муну бардык жерде айта алам. Ошол убакта 3700-ге жакын курушчуларды мобилизовать этип иштеттик. Ошо курушчуларга мен азыр кеч болсо дагы рахматымды айтып, ошолорду уюштурган Янифович Фишер деген аксакалыбыз, Акимбаев деген аксакалдар элди аралап жүрүштү ошолор. Бактыгулов, Кадаңба Бактыгуловчтар. Ошо кыдырып, айтып, элге түшүндүрүп, бул дагы өтөт. Мына мамлекет бар экен, силерге шарт түзүп берет деген биз айтканда жомоктой кабыл алышкан. А кийин үйлөрүнө киргизгендеги ыйлаган элдерди көргөндө ошо мага баа. Туура жолдош, бул эмне болгон күндө да абдан оор учурларда салдыңар. Бул саясатташпаса дагы эми эң жогорку канцелярия бар да, Бар. Өкмөттөн, парламенттен, саясатчылардан айырмаланып. Мен балким азыр сизге мындай бир сабатсыз суроо беришим мүмкүн. Анткени экономист эмесмин, финансист эмесмин. Биздин Кыргызстанды мындай бир жакшы талаптонобой мугалимдерибиз, врачтарыбыз, бала бакырабыз, карыгандарыбыз, карыларыбыз бир жакшынакай жашоого алып келиш үчүн мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Мен ушул суроону бир экономистке берсем, ал кыйын экономист, фамилиясын айтпай эле коеюн. Эми эки бухгалтерияны жоюш керек деп гана бир сүйлөө менен айтты. Сиз эми премьер-министр болдуңуз. Барбы Жантөре Жолдошович? Же чын эле эки бухгалтерия барбы? Биринчиден мүмкүнчүлүк толук бар. Биз өзүбүздүн элибизди азыркы акыбалдан мындан 2, 3, 4 эсе жакшы жашоого шарт түзүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анын үчүн мен мурун чарба жумушунда жүрүп, экономикада жүрүп, мен дайыма айтчумун, ушу экономиканы өнүктүрсөк анан эле баары жакшы болуп кетет деп ойлогом да. Саясий эрк керек, Ошон үчүн мен эми кийин саясатчы болгондо мен айтам, саясатты туура кылмайынча биз эч качан экономиканы алдыга жылдыра албайбыз. Ал эми ошо белгилүү экономист айтып аткан эки бухгалтерия болсо, бул мамлекеттин казынасында эки бухгалтерия жок. Бул жанагы бүгүнкү иштеп аткан ишкерлердин эмесин айтып атат. Ал жерде жана айлык акыларды ведомствоға кол коюп официалдуу бергенден башка конверттен берген бул байма-бай бардык эле фирмаларда, организацияларда колдонуп жүрөт. Мамлекеттик ишканада бул жок. А бизде мүмкүнчүлүк бардык жагынан бар. Себеби мен эми азыр айтсам убагында эмне үчүн кылбадыңыз деп айтышыңыз мүмкүн да. Анын үчүн өкмөт жок дегенде 5 жыл туруктуу иштеш керек. Ага саясий эрк керек, саясий стабилдүүлүк керек. Ошон үчүн мына бүгүн талаш болуп аткан конституцияны өзгөртүү керекпи, кереки жоктон мен айтам. Керек. Сөзсүз түрдө керек. Анан жана регламент бузулуп калыптыр. Анан ким инициатив этти? Бул экинчи маселе. Үчүнчүдүр мажит. Президент, эл тарабынан шайланган президент укугу жокту, аны ченеп койгон бул конституция, ошону сөзсүз түрдө өзгөртүш керек. Сөзсүз түрдө өзгөртүш керек. Антпесе биз алдыга жыла албайбыз. Саясий стабилдүүлүк сөзсүз түрдө керек. Ошо саясий стабилдүүлүк качан болот? Мына партиялык тизме менен эле шайланган парламент саясий стабилдүүлүктү алып келе албайт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз бул менин жеке пикирим. Пропорциональный мажоритарный списокти киргизишибиз керек сөзсүз түрдө. Эми ал мажоритардык эмелерден ал элге таянып алат десе, алардын санын азайтып деле койсо болот. 3/1 шайлап койсо, ошолор өзү ошол 3/1 деле 40 депутат болот. 40 депутат элдин таразасынан өтүп келсе, ал деген өтө чоң күч болот. Мындай болушу мүмкүн эмес го. Мисалы кайрадан сизди премьерликке алып келип калса, мындай бир иштен кеткендер сыртта отуруп ойлоносуңарбы? Кайра барсам, мына жерде туура эмес жасаптырмын. Мындан да мыкты жасасам болот эле деп. Же эми ал деген кайра келип сен анан
бул кыргыздардын оорусу да, мен чоң болсом эле анан мен ушундай жыргатып берем деген сөз. Ар бир жара. Анда суроону мындай берейин. Жок, мен- Кемчилик кетириптирсизби? Премьер кезиңизде. Кемчилиги жок адамдардын бардыгы бир жерде. А биз бардыгыбызда кемчиликтер бар. Ар бир жаран мен мамлекетке эмне кылдым деп жашашыбыз керек. А бизде бүгүнкү көп кишилер, көпчүлүк кишилер мамлекет мага эмне кылды деп жашайт да. Мамлекетке мен эмне кылдым? Карапайым жумушчу айтат, мен эмне менен мамлекет, мен башкарбайм дейт. А өзү тартиптүү болсо, өзү мыйзамды бузбаса, балдарына жакшы сабак берсе, үйүн таза кармаса, малы көп болсо, ошол дагы мамлекеттүүлүккө кошкон чоң белгиси. А мен кайрадан келем, анан ошондо жакшы оңдойм дебейм. Мен азыр деле үйүмдө жакшы жүрсөм, балдарыма жакшы тарбия берсем, көчөдө түз бассам, ошол дагы мен мамлекетке кошкон салым. Өзүңүз балдарыңыз жөнүндө айтып калдыңыз. Сизде толук мүмкүнчүлүк бар эле. Эми уулдарыңызды саясатка аралаштырып, жанында жүрүп, акыл мындай насаатыңызды айтканга эмнегедир балдарыңызды саясатка аралаштырган жоксуз. Же сиздин үй бүлөңүзгө өткөндө Медет Чыккан Шеримкулчу айткандай, менин жасаган ишим менин үй бүлөмө жетет дегендей. Ушул принциптесизби? Жок, мен андай принципте эмесмин. Мен балдарыма ошол мектепке баргандан баштап өзүнчө болууга үйрөттүм. Себеби мен дайым өзүм айтам, мен сендей кезде өзүмө өзүм тамакташымды таап иштегем. Мына мен 14 жашымда техникумга келип окугандан баштап жыл сайын жазгы каникулда стройотрядка барып иштегем. Өзүмө жетиштүү тыйынды таап, костюмдарыма даярдап алчумун. Ошон үчүн мен балдарыма дагы ошону айтып берем. Атанын дүйнөсү, чатанын дүйнөсү дейт. Ошон үчүн ар кимиңер өзүңөр гана жашаган оокат өзүңөргө жетиштүү. Ал эми саясатка келип келбеш бул балдарды жакшы тарбиялоо атанын мурасы. А саясатка келүү келбөө бул ал пешенесине жазылса болот. Болбосо жок. Эмне болгон күндө да транспорт министрлиги сиздин ушул саясий карьерага, чарбанын ишиндеги көп жолдорго мындай трамплин болгон жер. Сизден кийин Нурлан Сулайманов, ушу Малабаев, азыркы министр дагы ошол кезде сиздин кол алдыңызда иштеп министр болуп келишти. Түптүз кызматка алып келгенине сиздин тиешеңиз бар жок экенин билбейм, бирок ушул 3 министр тең өзлөрүнүн мындай жетекчилик, карьералык акыбалында Нурлан Сулайманов сыртта жүрөт. Малабаев ызы-чуу менен кетти. Азыркы министрдин кечирип коюңуз деңгээли кандай экенин сүйлөгөндө эле билебиз журналисттер. Ушул бир күйүп бышып айткан кеңешиңиз болду беле? Бардыгына кеңештеримди айткам. Убагында тарбиялаган да. Анан жана простонародьеда айтылат го, адамдын кимдин ким экенин билиш үчүн бийликти бериш керек экен да. Ал колуңда иштеп жүргөндө бул башка баа да. А өзүнчө самостоятельный иш алып баруу бул совершенно башка. Кеңешчини угуш керек да. Кеңеш берип, анан укпаса кеңеш берген киши дагы эметет да. Мен убагында ошо премьер болуп турганда ошол жерде иштеп аткан министрлерге дагы орун басарларына деле катуу айткан убактар болгон. Өкмөт бул публичный ишкана эмес да. Анын жыйынтыгы публичный болуш керек. А кылынып аткан күнүмкү иши бул кара жумуш. Кара жумушу аны эч ким көрбөш керек. Бийлик көрүнбөй иш кылыш керек. Ошондо гана жыйынтык берет да. Анан кийинки биздин өкмөт башчылары ар бир баскан кадамын саясатташтырып жүрүп анан болбой калып атпайбызбы? Эми азыр саясий айдыңда тирешүү жиреп бир топ жерге чейин барып калды. Кандай дейсиз ушул тирешүүдөн? Сиз президентти да жакшы билесиз, Өмүрбек Черкешевди да жакшы билесиз, айланасындагы экөөнү тең адамдарды да жакшы билесиз. Жалпы элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн эмне айтар элеңиз? Бул эмнеге алып келет? Биринчиден
кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Ири отуруп түз кеңешип бул маселени чечиш керек. Мамлекеттүүлүк үчүн ар бир адам өзүнүн кызчылыгын экинчи же бешинчи планга коюш керек да. Бул менин сөзүм эмес, бул биздин эң мыкты акыныбыз Алыкулов Осмоновдун айткан сөзү менен айтам. Мен ооруйн ата жүр, сен ооруба деген сөздү мен ошо айтат элем да. Азыр бардык эки жактын тең мен Текебаев тирешип аткан болсо, мурунку убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Исаковна кайрылат эле. Алмаз Шершенович отуруп, барып, убактылуу өкмөттү, бийликти алып келишип, моралдуу да, юридикалык да ответственность алышкан. Ошон үчүн кеңешип туруп чечиш керек бул маселе. Андан эчтеке жаман болбойт. Өмүрбек Черкешевичке эмне деп айтар элеңиз? Өмүрбек Черкешевичке да мен сүйлөшүш керек, башка жолу жок. Эми бул биздин саясатчылардын азыр саясатчы болуп жүргөндөр, болом дегендердин бардыгы бул кайдан жүрүп Черчилльдин бир гана жагын жакшы үйрөнүп алышканда, политика нет вечных друзей, вечных врагов дейт. Вечный интереси дегенди жаттап калышыптыр да. А Черчилльдин башка дагы айткан сөздөрү бар да. Аны эмнегедир эч ким колдонбойт. Ата мекен үчүн иштей бериш керек. Иштесе гана жыйынтык чыгат. Жантөрө Жолдошевич, ушул саясат ушундай начар, анан аны саясат ушундай начар иш, кириш деп эле айта беришет да. Ушу саясатты жасаган кишилердин колу таза болсо, саясат таза болобу? Эми кандайдыр бир кызыкчылыктар болушу мүмкүн, корпоративдик интерестер, бирок саясатчылар таза болуш керек. Айткан сөзүнө жооп бериш керек. Ар бир саясатчы. Бүгүн сизден башка бу жерге эми сиз башында айтып кеткендей мен мыктыбыз дегендер келген, бирок эч кимиси кагаз көтөрүп минтип даярданып келген эмес. Китебиңизди карасам, конституция боюнча аябай даярданып аткан окшойсуз. Ушундан улам сиз эми көп журналисттерге көп интервью берип, мындай бир өзүңүздү реклама кылгандан алыс кишисиз. Балким ошон үчүн чарбада көп иштеген, мурдагылардын абдан мыкты баягы мектебинен өткөндүгүңүз билинип турат. Ошентсе дагы Хайнанга 3 жолу эс алып келдиңиз премьерликтен түшкөндөн бери. Аны биздин Эркин гезиттин журналисттери жазды. Ошондон кийин эле бир сүйлөм менен бүгүнкү күндө элчиликти сурап жүрөт президенттен деп. Элчи болуп кетип калайын деген оюңуз барбы? Андай сунуштар жок менде. Мен өзүм азыр өзүм бир кандайдыр бир деңгээлде өзүм ордумду таптымбы дейм. Бир кичинекей эмес, орто банкта член совет директорумун. Менде убакыт бар, баскан артта калган жолдорду кылчайып, аларга анализ берип, кайсысын туура кылдым, кайсысын туура эмес кылдым деген баа берүүдө жүрөм. Эмне үчүн буларды көтөрүп келдим? Мен сиздин принципиалдуу суроолорду берип калса, мен цифра менен гана жооп берейин, аргументтүү болсун деген гана ойда. Мен принципиалдуу суроо берилген жок экен да. Сиз айтат элеңиз да, бул баягы көп сөздүн бири го деп айтып коюшуңуз мүмкүн. Ошон үчүн мен мындай эмне үчүн бул конституцияны окуп атам? Менин оюмду бирөө сурап деле эметкен жок. Бирок салыштырып, мына азыркы берген биринчи вариант менен азыр кечээки берген варианттын ортосунда айырма чоң. Бирок дагы талаштан чындык жаралат дегендей, элди угуш керек. Элдин ичинен кандай жакшы сунуштар чыгат. Мына бүгүнкү күнгө дейин биз ошол азыркы иштеп аткан конституцияда кээ кемчиликтер бар экен, ошол Текебаев деле өзүнүн мойнуна алып жүрөт. Ошон үчүн муну оңдош керек. Мен орустардын бир жакшы сөзүн айтайын деген оюм бар да. Биз эч качан кафтанды өзүбүз үчүн тикпешибиз керек. Өзүбүзгө төшөк тартпашыбыз керек да. Кыргызча айтканда. Өзүбүзгө тигип алып, анан кийин семирип кетип атабыз, батпай калып атабыз, анан ошондой болбош керек да. Ушу башка элдин мыктыларынын сөзүн мындай бир констатация кылбай, ушу кыргыздардын өзүнүн ата бабадан келаткан мыкты макалдары, лакаптары, тажрыйбасы бар эмеспи? Акыркы кезде эң акыркы окуган китебиңиз?
Чыңгыз Төрөкуловдун толук чыгармасы мен кайрадан окуп чыгып атам. Ошол эле мен үчүн тоолор кыйрагы деген акыркы эмеси мен үчүн өтө таасир берди да. Чыңгыз Төрөкулович ошол ушуну көрө билгенби, ушундай кыйын замандар алда болот деген айткандай насаятын биз эсте тутушубуз керек да. Колдо бар алтын баркы жок деп Чыңгыз Төрөкуловдун кадырына дагы кыргыз эли дээрлик жете алган жокпуз. Жетишибиз керек. Мында өзүңүздү да күнөөлүү сезесизби? Убагында ошол кишинин алдынан өтүп кеп кеңешин укпай калган үчүн мен өзүмдү кемчилик деп сезем. Мүмкүнчүлүктөр бар болчу, жолугушканбыз, учурашканбыз, сүрөткө түшчүбүз дегендей да. Бирок ал кишиден мындай кандай дейсиз деп кеп кеңеш албаган өзүм өкүнүп эле жүрөм мен. Мен эң акыркы Турдак Мусаевич менен болгондо деле ошо кишиден дагы көпкө жашайт экен деп ойлогом. Өлбөчүдөй сезгем да. Ал кишиден дагы кеңеш алсам жакшы болмок. Жантөрө Жолдошович, эми сизди биринчиден жараткан, экинчиден биздин өлкөнү башкарган башчыларыбыз эч таарынткан жок. Атаңыз тарыхчы мен билгенден. Ушул бардык алган билимиңизди, болгон мүмкүнчүлүктү ушул эл алдында туура аткарайын деп, туура жеткирейин деп жүргөн учуруңуз. Ошентип 60ка кандай келип калганыңызды билбей калсаңыз керек азыр. Эми мындан кийинки Кыргызстандын тагдыры үчүн, мындан кийинки Кыргызстандын өнүгүшү үчүн да сиздин тажрыйбаңыз, айта турган сөзүңүз, жасай турган ишиңиз бар деп ойлойм мен. Бүгүн биздин уктурууга келип, мындай бир жакшы, жылуу суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн мен сизге ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу замандаштар, ушу менен биздин консенсус программабыз соңуна чыкты. Бүгүн биздин эфирде мурдагы премьер-министр, мурдагы губернатор, мурдагы вице-премьер, мурдагы депутат Жантөрө Жолдошов Сатыбалдиев болду. Саламатта калыңыздар.